Урматтуу Садыр Нурбожоевич. Досумуз Камчиев Ташиевти жеңіл еле жұмыштан бошып қойғанымыз маға «Властелин колец» чармасындағы эпизодту есіме салды. Лесіңіздегі Фродо эбегейсіз биліктен шакеген Волкан барғыта. Ошол замат негізгі душмандың Сауронның мұнарасы қирап баштай. Ақыры Саурон өзі дағы жоқ болады. Ал кезде Мордордың дарбазасының алдында Саурондың аскерлері менен орто жерден Элькин қақтарының аскерлері салғылашып жатқан болады. Терс кармандардың армиясы беркілерден 10 есе көп. Аларды қорқыныштуу, ачыдар менен учуп жүргөн генералдар, назгулдар башкарып жүрөт. Саурон өзү жок болду. Демек, анын бар жогу армия үчүн мааниге ээ болбошу керек. Балекет болгон күндө да аскерлер он армандын армиясын жок кылууга тийиш болчу. Бирок негедир Саурондун мунарасы кулаганда эле аскерлери биринен сала бири жандал бастап туш-тушка кача башташты. Ташиев мырзанын кызматтан кеткени мага ушул учурда эстетип атат. Камчиев Ташиев Кыргызстандан чыгып кетти. Сиз аны кызматтан алдым дегенде эле өлкөдө анын тарапташтары эч качан болбогондой абал жаралды. Таптак түшүнбөй жатам. Ал кишини ушунчалык мактап, канчалаган адамдар таламан талашып жүрбөдү эле. Ташиев жок болсо Кыргызстан жок болот. Элдик генерал, Оттун баатыры дегендер айда кетти. Ден соолугун каратып жүргөндө айтпай дебей иштен алып койду. Бирок бир адам чыгып аны коргоп, калыс сөзүн айта алган жок. Ушудан улам «Властелин колец'ти улам эстеп атам. Мордордо эмнеге андай болгон? Анткени нормалдуу институттар жок болчу. Орктор Саурондун коркконунан эле согушуп келишкен. Коркунуч жоодор самат эмне максатта жүргөнү деле белгисиз болуп калды. Ушул көз караштан алганда орктор мага таарынып калбасын, бирок Камчиев Ташиевдин тарапташтарына аябай окшотуп атам.